Кыш суугуна карабай мамлекет тарабынан берилген акча каражатты өз убагында иштетип алуу үчүн Панфилов районунун суу чарба кызматкерлери учурда ушундай суу топтоочу жайларды тазалап, суу каналдарын иреттеп жатышат. Азыр болсо биз таң эрте келгенбиз бул жерде. Бул техникалар жерлер баткак болгондуктан азыр ишин баштайлык. Бир аз күн жылгандан кийин бул жерде иш кызуу жүрмөкчү. Суу чарба тармагындагы акыркы жылдардагы өзгөрүү иштери өз натыйжасын сөзсүз берет дешет адистер. Ирригациядагы мындай жаңылык сугат иштери башталганча, андан кийин да уланып, мерчемделген иштер жылдын аягына чейин бүткөрүлөт. Быйылкыга 5 скважина каралып жатат. Уже тендерге берилди. Буйруса 5 скважина курулуп, ушу каналга куюлат. Ар бир скважинадан 40-тан 47 литрге чейин чыгат. Ошондо 5 скважина болсо бир 200 литр тарабында суу бөлүп берет да. Сугат иштеринин абалын жакшыртуу максатында Советтер Союзунан кийин каралбай калган суу скважиналары четинен ишке берилүүдө. Анын жардамы менен сугат иштерин жакшыртып, суу топтоочу жайларды толтурууга аракеттер көрүлүүдө. Бул жер деген суу сактагыч агермен деген. Бул жерде азыр тазалоо иштери жүрүп жатат. Ошол бул өзү 1988 жылы курулган. Ошодон бери тазалана элек. Ошого байланыштуу быйыл акча бөлүнүп, ошого тазалоо иштери жүрүп атат. Ошо баягыдан бери азыр 30% тазалап койду буйруса. Анан ушу аба ырайына байланыштуу азыр техникалар кичине лай баткак болуп жүрө албай атат. Ошого дагы башка бир эмелерди ойлоп чыгарып тазалоо иштери башталат буйруса. Суу чарба адистери аба ырайынын ар бир жагымдуу учурун текке кетирбей, күнү түнү тынбай алдыга койгон максаттарды ишке ашыруунун үстүндө. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.